Акыркы жылдары жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун саны өсүүдө. 2023 Каракол шаарында жашы жетеликтер арасында 75 кылмыш иши катталса, 2024 бул көрсөткүч 83-тү түзгөн. Кылмышка кабылган балдардын жаш курактары 14-төн 17 жашка чейинкилерди түзөт. Мектеп окуучулары арасында катталып жаткан кылмыштуулукту адистер аларга болгон көзөмөлдүн жоктугу менен байланыштырууда. Каракол шаарында ата-энелер менен бул багытта жыйын өттү. Үйдөгү ата-энелер тарабынан балдарга көзөмөлдүн жоктугунан келип чыгып атат. Себеби алар мектепке кетирбейт, мектепте убакыт, аз эле убакыт болот, 3-4 саат убакыт болот да, калган негизи үй бүлөдөн көз каранды да. Жашы жетелектер тарабынан жасалып аткан кылмыштар биз күндүзү, түнкүсү, анан жаштарына да жараша бөлөбүз. Ошонун көбүнчөсү кылмыштын көбүнчөсү бир 80% түнкүсүн жасалат да. Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун кесепетин тартып калбай, анын алдын алуу учурдун талабы болууда. Ал үчүн укук коргоо органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте түзүлгөн атайын борборлордун иш алып баруулары кажет. Аны менен бирге мектептердеги социалдык педагогдордун жана жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлордун санын арттыруу зарылдыгы дагы жаралып жатат. Социалдык педагогдорго жардамчы психологдор керек. Анткени психологду алсак, биз бир эле мектепке алсак, ал 700 балага бир психолог керек да. Анан азыр баланын санына карасак, ушул эле 11-гимназия мектебинде 2800дөн ашык окуучу болсо, ошондо бизге ушул эле мектепке 4 психолог керек болуп калат экен да. Ал ошол эле биздин психолог штатты Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине сунуштап келдик. Ошо психолог штатты киргизип берсеңиздер деген сунуштар айтылды. Жана жаш өспүрүмдөр менен иштөө кызматкерлерин дагы анткени саны аз экен. Ошол бизге бир кызматкерди эртеден кечке чейин байлап берсе, иштеп берсе да бизге мектептерге. Ошондой эле бизде социал иштин кызматкерлери, социалдык кызматкерлер да бар. Ал да ар бир мектепте иш алып барышат. Ошолордун баары тең окуучунун санына жараша жетпей келет. Бирок ошону күчөтсө жакшы тыянак чыгат деп ойлойм. Жаңырган жылдын башы менен эле облус боюнча 2 өспүрүмдүн өлүмү менен коштолгон окуя коомчулукту дүрбөлөңгө салып койду. Анын бири Каракол шаарынын мектептеринин биринде билим алган 10-класстын окуучусу карыз болуп калгандыктан өзүнө кол салган. Балдардын ички жан дүйнөсүн, анын көйгөйлөрүн уга билүү менен өз убагында баланын тарбиясын туура нукка бурууда. Ата-эне, мектеп жана мугалим 3 бурчтук алтын эреже ар дайым ишке ашып туруусу абзел. Сүйлөшүп алгансып мынакей республиканын бардык аймактарында кырсыктуу окуялар болуп кетти да. Өтө өкүнүчтүүсү өлүмгө дуушар болгон балдарыбыз бар. Эми мунун себептери өтө көп. Себептеринин эң негизгиси балдардын көзөмөлсүз жүргөнү. Эң баштык ошого жол берип коюп атабыз да. Илгерки советтик убактагыдай мугалимден корккон бала, ата-энеден корккон бала, корккон деп айтпай эле коелу, сыйлап ошонун сөзүн уккан бала азайып кетти. Кызы болобу, эркеги болобу. Ага эмне себеп? Биринчи бош жүргөндүк. Эмгекке үйрөтпөгөнүбүз. Мектептерде тийиштүү баягы балдарды кызыктыруучу секцияларга тартылбагандык. Биз ата-эне, мектеп, жаңкылы милицияларыбыз, мэриябыз, бийликтер ошонун баары бирдиктүү талап коюшубуз керек. Бирөөбүз талап кылганды баарыбыз талап кылыш керек. Антпесе бирөөбүз бирди талап кылып, бирөөбүз кой антпек окуй десек, ошондо бала бузулат. Өспүрүмдөрдүн өмүрлөрүнүн кыйылышына мектептердеги рекетчилик жана чоң сунуу дагы өзүнүн залакасын тийгизип жатканы маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Бүгүнкү күндө Ысык көл облусунун аймагында өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук, зордук зомбулуктун алдын алуу багытында түшүндүрүү иштери байма-бай жүрө баштаган. Ал тургай Дубан аймагында өспүрүм түн аталышындагы рейдтер өткөрүлүп, түнкүсүн көчөдө кароосуз жүргөн өспүрүмдөр кармалып, жеринде тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат. Мына 2 күндөн бери дагы эл арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Мунун биринчиси мына көчө күнү атайын спортчулар жана машыктыруучулар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жанакы түнкү убакта балдардын кармалып машыктыруудан чыгып аткан боюнча. Ошо менен биргеликте бүгүн мына Каракол шаарынын 15-мектебинин ата-энелери үчүн дагы ата-энелер чогулуштары уюштурулуп атат. Караколдогу мектептердеги ата-энелер менен болгон жыйындарды өткөрүү боюнча иштер шаардагы тийиштүү делген бардык мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери менен биргеликте ишке ашып жатат. Мындан сырткары рейдтерде профилактикалык түшүндүрүү иштери менен коштолууда. Гүлбарчын Молдоева, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары.